мамлекеттик чыгымдарды оптималдаштыруу жана административдик функцияларды аткарууга кеткен чыгымдарды азайтуу үчүн бириктирүүнү же жоюуну административдик аймактык реформа башталды. Түптө Нарын областында урматтуу жетекчилер, урматтуу бүгүнкү семинардын катышуучулары, президентибиз Садыр Нуркожоевичтин бекем саясий эрки менен өлкөдө административдик аймактык реформа башталды. Түптө Нарын областында плюс минустарынын баарын көрө баштадык, билдик, байкадык. Биз башкаруу принциптерин эффективдүү болсун деп ошо жол менен бара баштадык. Бул реформа өтө чоң саясий мааниге ээ. Административдик аймактык реформанын ишке ашырылышына мына 2 жылдан бери биз даярданып келатабыз. Пилоттук проектлердин баарын өткөздүк. Буюрса, быйыл ноябрда баардын аягына чейин чыгарабыз деген ой пикирибиз бар. Албетте жөн эле кагаздарды чыгарып, жаңы чек араларды ар бир айыл өкмөтү боюнча кагаз бетинде жазап коюш оңой эле, бирок реформа андай эмес. Бул реалдуу реформалар болот. Ар бир акимдин деңгээлин мына ушул жерден көрөбүз биз. Ар бир мэрдин, ар бир акимдин кандай эффективдүү түрдө өзүнүн командасын түзө алат. Анын жемишин, үзүрүн жакынкы орто мөөнөттүк аралыкта өзүңөр дагы, элибиз дагы сезиши керек. Биз азыр эми жаңы экономикалык шартта жаңы ийкемдүү башкаруу системасын турмушка ашырышыбыз керек, урматтуу коллегалар. Садыр Нуркожоевич баштаган долбоорлор борбор менен периферияларды өзгөртүүдө эң чоң мааниге ээ. Биз административдик аймактык реформада кандай максаттарды көздөп жатабыз сиздер менен чогуу, урматтуу коллегалар? Биринчиден, мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулун жогорулатуу, реформа бюрократияны кыскартууга жана административдик тутумдун натыйжалуулун жогорулатууга багытталат. Экинчиси, региондорду бирдей өнүктүрүүгө. Бул өлкөнүн ар кайсы аймактарынын ортосундагы теңсиздикти азайтууга жана баардык тургундардын жашоосу жана өнүгүүсү үчүн бирдей жагымдуу шарттарды түзүүгө жардам бериш керек. Үчүнчү, мамлекеттик чыгымдарды оптималдаштыруу. Бул кээ бир административдик бирдиктерди кармап турууга жана административдик функцияларды аткарууга кеткен чыгымдарды азайтуу үчүн бириктирүүнү же жоюуну камтыйт. Үчүнчү, төртүнчү, жергиликтүү өз алдынча башкарууну чыңдоо. Бул жашоочуларга өз аймагына байланыштуу чечимдерге түздөн түз катышууга жана коомдун өнүгүү процесстерине таасир этүүгө мүмкүндүк берет. Бешинчи, администрациялык жоопкерчиликти жогорулатууда. Коррупция менен күрөшүү жана мамлекеттик түзүмдөрдүн ачык айкындуулугун жогорулатуу максатын көздөйт. Бийликтин ар кандай деңгээлдеринин ортосундагы ыйгарым укуктарды жана жоопкерчиликти адекваттуу бөлүштүрүү мамлекеттик органдардын көзөмөлүнүн жана жоопкерчилигин жакшартууга өбөлгө түзөт деп эсептейбиз. Өзүңүздөр билесиздер, экономикалык 5 жылдык прогноздорду сиздер менен чогуу биз 2 жылда аткара алдык. Ички дүң продукциянын көлөмү 1 триллионго жетейин деп калды. Өсүү темпи 5-7%дан ылдый кылбашыбыз керек. Жан башына каржылоо бүгүнкү күндө $1,734 чыкты. Бюджетибиз $6,4 миллиард чыкты. Ошого жараша мына Камбарата бирди, анан Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунда курууга мүмкүнчүлүктөрүбүз пайда боло баштады. Маселе аймактардын ички дүң регионалдык продукциясын тезирээк өстүрүү. Ар бир губернатор, аким, айыл өкмөтү ушунун үстүндө иштеши абзел.
Биз муну ушул реформалардын аркасында белгиленген көрсөткүчтөргө 2026 жылга чейин жетебиз деп ишенебиз.